6'dan 5 koşu 4'tön 1. Бул бөлчөктөрдүн суммасын эсептөө керек. Ал эми бул жердеги тик бурчтуктар бул бөлчөктөрдүн биринчи жана экинчи кошулуучуну көрсөтүп жатат. Мисалга, бул биринчи катардагы. Бул тик бурчтук 1 бүтүн. Ал 1/6 бөлүккө бөлүнгөн. Жана анын 1, 2, 3, 4, 5 бөлүгү коюлгон. Демек, бул биринчи катардагы. Бул тик бурчтук 6'dan 5 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. Ал эми экинчи катардагы тик бурчтук болсо, бул 1 бүтүн жана ал 4 1 бөлүккө бөлүнгөн жана анын 1 бөлүгү боелгон. Демек, бул экинчи катардагы бул тик бурчтук 4'төн 1 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. Бул жердеги бөлчөктөрдүн суммасын кантип эсептейбиз? Өзгөчө маани бере турган нерсе, бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү ар түрдүү болуп жатат. Алгач видеону токтотуп туруп, өз алданча эсептеп көргүлө. Андан кийин биргеликте бул бөлчөктүн суммасын эсептейбиз. Анда эмесе кеттик. 6'dan 5 кошуу 4'төн 1. Бул бөлчөктөрдүн айтып кеткендей, бөлүмдөрү ар түрдүү болуп жатат. Bir бөлчөктүн бөлүмү 6, экинчи бөлчөктүн бөлүмү 4. Демек, бул бөлчөктөрдүн суммасын эсептөө үчүн бөлүмдөрүнүн жалпы бөлүмгө алып келүү керек. Ал үчүн бул сандардын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табабыз. 6 жана 4'төн эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табуу үчүн 6 кайсы сандарды бөлө тургандыгын карап чыгабыз. 6 6-ны бөлөт. Бул жерге жазып алалы. 6 6-ны бөлөт. Бирок 6 4кө толук бөлүнбөйт. Анда кийинки бөлүнүүчүсүн карайбыз. 6-ны 1ге көбөйтсө 6, 6-ны 2ге көбөйтсө 12. Экинчи бөлүүчүсү 12. 12 6-га бөлүнөт. 12 4кө дагы бөлүнөт. Анда бул сандардын жалпы бөлүмү 12ге тең десек болот. Демек, бул жердеги биринчи бөлчөктүн бөлүмү 12 болгондо, алымы кайсы бир сан болот? Жанага кошобуз. Экинчи бөлчөктүн дагы бөлүмүн 12ге теңдебибиз керек. 6-ны канчага көбөйтсө 12ге барабар болот? Анда 6-ны көбөйтөбүз 2ге. Ал үчүн биз бул бөлчөктүн алымындагы санды дагы көбөйтөбүз 2ге. 5'ти 2ге көбөйтсө 10го барабар. Кийинки бөлчөктүн дагы бөлүмүн 12ге теңдөө үчүн 4'тү канчага көбөйттүк? 4'тү көбөйтөбүз 3кө. Алымын дагы 3кө көбөйтсө, 1'ди көбөйтөбүз 3кө, ал 3кө барабар. Биз бөлчөктүн бөлүмдөрүн теңдеп алдык жана бул бөлчөктүн суммасын эсептей алабыз. Ал барабар канчага? 10 2-ден 10го 3'тү кошсо 13. Биз бул жерде бөлүмүн кошпойт болчубуз, ал 12ге барабар боюнча калат. Ал эми алымындагы гана сандарды кошобуз, 13кө барабар болду. Анда ушул эле амалды биз бул жердеги тик бурчтуктар аркылуу дагы көрсөтөлү. Бул жердеги биринчи катардагы тик бурчтук бул 6'dan 5 бөлчөгүн көрсөтүп жаткан. Ал эми экинчи катардагы тик бурчтук бул 4'төн 1 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. Бирок биз бул жердеги боелгон бөлүктөрдү бири-бирине кошо турган болсок, кантип кошорубузду билбейбиз. Себеби 4'төн 1 бөлчөгүнүн бул жердеги бөлүгү чоң, ал эми 6'dan 1 бөлчөгүнүн 1 бөлүгү бул жерден дагы кичинекей, 4'төн 1ден кичине болуп жатат. Анда биз бул жердеги эки катардагы тик бурчтукту бирдей чоңдуктагы бөлүктөргө бөлүп алабыз. Биринчи катардагы тик бурчтук 6га бөлүнгөн болчу. Демек, биз анын ар бирин 2ге бөлүп алабыз. Бул жерде 6-ны 2ге көбөйткөндөй эле бул жерде ар бир бөлүктү 2ге бөлүп алабыз. Үчүнчү бөлүктү бөлөбүз. 4. Бул жер 5. Жана бул жер менен 6. Мен көз ченем менен бөлгөндүгүм үчүн бир аз айырма болуп калды. Бирок биз элестетели, бул бөлүктөрдүн ар бири бирдей чоңдукта. Андай экинчи катардагы 4'төн 1 бөлчөгүн көрсөтүп жаткан тик бурчтукту дагы 12 бирдей бөлүккө бөлөбүз. Бул жерде 4 бирдей бөлүккө бөлүнгөн болчу. Демек, анын ар бир бөлүгүн дагы 3кө бөлөбүз. Бул жер 1 2 3. 1
2, 3. Бул жер 1, 2, 3. Бул жер 1, 2, 3. Демек, биз ар бир катардагы тик бурчтукту 12 бөлүккө бөлүп алдык. Эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ар бир катардагы тик бурчтукту 12 бирдей бөлүккө бөлдүк. Биринчи катардагы тик бурчтуктун 12 бөлүккө бөлүнгөндө канча бөлүгү боёлуп калды? 10 бирдей бөлүгү боёлуп калды. Ал эми экинчи катардагы тик бурчтуктун канча бөлүгү боёлуп калды? 3 бөлүгү гана боёлуп калды. Бул жерде бизде 12ден 3 жана 12ден 10 болгондой эле. Бул жердеги ар бир бул бөлүк бизге кайсы бөлчөгүн берет? 12ден 1 бөлчөгүн берет. Мисалга, бул жердеги 12ден 1 бул жер. Мисалы, бул бөлчөк деле 12ден 1. Мисалга, бул жердеги бөлчөк деле 12ден 1 бөлчөгүн берет. Бул жердеги бардыгы бизге 12ден 1 бөлчөгүн берет. Жалпысынан биринчи катарда 12ден 10 бөлүк боёлгон. Ал эми экинчи катарда 12ден 3 бөлүк боёлгон. Анда жалпысынан канча бөлүк боёлгонун табабыз. Бул жерге чейин 12ден 10 бөлүк боёлгон болчу. Же болбосо 10 деп эсептесек, бул жер 11, 12 жана 13. Жалпысынан бул жердеги тик бурчтуктун 12ден 13 бөлүгү боёлгон.